Биздин заманга чейинки 120-жылы Улуу Кытайдан элчи Чан Цзянь алгачкы ирет Ысы көлгө саякат менен келет. 707-709 жылдары Кыргыз каганаты тарабынан элчилер Кытайга жиберилет. 1813-1824 жылдары Ысы көлдүн элчилери Россияга жөнөтүлөт. Бул маалыматтар кыргыз дипломатиясы кем дегенде эле 3000 жылдык тарыхы бар дегенден кабар берет. Бүткүлгөнү кабылданган биздин мамлекетте үлүскө 2200 жыл экени. Демек, ой жүгүртүп көрсөк, биздин элчилер андан мурда пайда болду да. Жана уруулукчулук калыптанып, коомдук сезим ойгонуп, жана өндүрүш күчтөрү деп коет. Ошолор өнүккөн кездерде анан кийин коңшу мамлекеттер менен аралаша баштаган кездерде ошол адепки протогосударство, адепки мамлекеттик түзүлүш ошол коңшулар арасында жакшы мамилени түзүүгө жөндөмдүү адамдарга муктаж болот. Ошолорду жибере баштайт, алардан келе баштайт. Биздин жаш республикабыз УУК керегесин кеңейткенине саналуу гана жылдар болду. Бир аз тактап айтканда, чейрек кылымга жакындап барат. Бул убакыт мамлекеттин тарыхындагы, эл аралык мамилелердин тарыхындагы кыска убакыт. Бирок ага карабастан кыргыз дипломатиясы эл аралык абройлуу уюмдарга толук кандуу мүчө болууга жетишкен. Калыстык үчүн айтыш керек, биз кылымдар бою жасала турган бир топ иштерди аткардык. Өзүбүздүн кырмызы кызыл желегибизди көтөрдүк. Түндүгүбүз бийиктеп барат. Биз эл аралык абройлуу уюмдардын мүчөсүбүз. Бириккен Улуттар уюму баштаган абройлуу эл аралык баркы бар уюмдардын толук кандуу мүчөсүбүз. Анан кийинки учурларда мына Шанхай кызматташуу уюму деген сыяктуу биздин аймактагы, региондогу жанагы көп тармактуу мамилелерди дагы ордуна коюп келатабыз деп ойлоймун. Жакында эми албетте жанагы бажы курамына кирүү жөнүндө сөз болуп атат. Өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү болгон эл аралык мамилелерди түзүүдө, инвесторлорду тартууда, тышта жүргөн жарандардын укугун коргоодо элчилердин ролу чоң. Чет өлкөдө кайсы бир мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон элчи кандай сапатка ээ болушу керек? Конечно, посол должен обладать познаниями права, международного права, должен знать правовую систему той страны, в которой он находится, да? Должен знать протокол, должен знать этикет. И в этом смысле, конечно, это такие основные требования для того, чтобы человек достойно представлял нашу страну. Да? Бүгүнкү аламдашуу мезгилинде мамлекетибиз кичине болсо да алдыга койгон максаттарыбыз, алдыга карай умтулуубуз бийик болууга тийиш. Мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө аралык мамилелердин таасири зор. Ал эми өлкөлөр ортосундагы карым-катнаш мамлекеттин аброюна, ал эми аброй өз кезегинде элчиге көз каранды. Чет өлкөдө өз мамлекетинин жүзү болуп, сөзүн сүйлөйм деген инсандарды, башкача айтканда элчилерди адистер эки топко бөлүп карашат. Карьералык дипломаттар деп коебуз, бул ошол бала кезинен ошол кесипти алып, анан кийин акырындап көнүшүп, рангка ээ болуп, ал рангтар улам жогорулап жүрүп отурган адамдарды карьералык дипломаттар дейт. Буларды биз пайдаланганыбыз туура. Бирок дагы азыркы биздин улуттук кызыкчылыгыбыздан улам, жана башка маанилүү максаттардан улам, могуреки саясатта, биздин чоң саясатты аныктап жүргөн, коңшу калктарга, балким дүйнөлүк мамлекеттерге кадыры бар адамдарды да пайдалансак өтө дурус болор эле. Айтайын, биздин эгемен жылдардагы кыргыз дипломатиясынын атасынын бир катары Чыңгыз Айтматты көрсөтүүгө болот. Бул кишини биз жазуучу, ойчул деп билебиз. Ал улуттук адабиятыбыздын өрнөгүндө өсүп чыгып, бирок дагы дүйнөлүк адабияттын казынасына үлүш кошкон адам. Кыргызстанда бардык өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле эл аралык мамилелер тармагында терең билим алып, келечегин дипломатия менен байланыштырам деген жаштардын саны жыл сайын өсүп келет. А что касается подготовки дипломатов, у нас, как вы знаете, есть несколько профессий. Это экономист, юрист и дипломат сейчас в последнее время. Да? Даже не то, что модно, их стал просто переизбыток.
переизбыток. Если мы посмотрим факультеты международных отношений, то это просто реальный переизбыток. Да? Вот. Что касается нашего учебного заведения, оно у нас очень маленькое по количеству, имеется в виду, студентов. У нас на бакалавриате обучается в пределах 100-150 студентов всего лишь, да, вот, на всех этих курсах. Соответственно, в магистратуре обучают чуть большее количество. Бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө 30тан ашуун биздин мамлекеттин элчиликтери иш алып барат. Ал элчиликтерде Тышкы иштер министрлиги ишеним көрсөтүп жиберген жаштар да, тажрыйбалуу дипломатияда өз орду бар элчилер да өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет.